Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман туугандар. Бул Ирактык таксист кишинин жашоосунда болгон окуя. Анда эмесе окуяны өзү айтып берсин. Катардагы күндөрдүн биринде бир жолоочуну айткан жерине жеткизип, эми бурулуп жатканымда көп кабаттуу үйдөгү балкондордун биринен бир келин кол жаңсап күтө туруңуз дегендей ишара кылаар эле. Бир аздан кийин жетип келди. Көрүнүшүнөн жүдөп калган. Бирок бул көрүнүштөн таң калбадым. Себеби азыркы учурда Ирак элинин теңинен көбү ушул абалда. Сиз мени тилемчи деп ойлобоң, деди салам берген соң. Үйдө 3 балам бар. Ачкалыктан алдары куруп, ыйлаганга да дарманы келбей калды. Аларды көрүп жүрөгүм эзилип бүттү. Эримди баскынчы аскерлер өлтүрүштү. Азырга чейин баарын сатып күн көрүп келдим. Эми сатканга эч нерсем калбады. Балдарым 3 күндөн бери эч нерсе жей элек. Өзүм ач калсам да балдарым ач калбасын. Алла үчүн садака кылыңчы, деди жалбарып. Дароо колумду чөнтөгүмө салдым да, колума илешкен акчаны чыгардым. Шайтан алейхиллана жолдон ура баштады. Эмне кылып жатасың? Акыры бул акчаларга унааңа дөңгөлөк сатып алмаксың го. Балдарыңдын алдына азык-түлүксүз кантип барасың? Кандай кыйынчылык менен жыйгансың? Буга окшогондорду эми көрдүңбү? Чындап эле, бул акчаларды жеп ичкенибизди коюп, кооптуу болуп чийлип кеткен дөңгөлөктөрдү алмаштырып ишимдин илгери болуусу үчүн жыйган элем. Бул ойлор акчаны берсемби, бербесемби деп эки анчы кылып койду. Мунумду байкаган келин ыйлап жиберди. Тилемчилик кылганга үйрөнгөн эмесмин. Мусулман бир тууганым, менин намысымды сатып, балдарымдын курсагын тойгозууга мажбур кылбаңызчы. Мүмкүнчүлүгүңүз болсо менин намысымды жана балдарымдын өмүрүн сактап калыңызчы, деп көз жашын төгүп сурана баштады. Жүрөгүм олку-солку боло түштү. Колумдагы жана чөнтөгүмдөгү бар акчалардын баарын чыгардым да колуна карматтым. Карындашым, намысыңды сатпа. Менин колумдан келгени ушул. Калганын дагы Алла берет буйруса. Балдарыңды тойгоз, дедим. Келин сүйүнүп кетти. Колдорун көтөрүп дуа кылды. Аллахым бул жакшылыгыңыздын сыйлыгын өзү кайтарсын. Алла Таала сизге өзү жардам берсин. Амин. Ошол күнү араң нанга иштеп үйгө кайттым. Устаканага барбадыңызбы? Деди аялым. Жок. Азыр унаама түшө турган дөңгөлөктөр келе элек экен. Келсе өздөрү кабар беришет экен, деп жалган айтканга мажбур болдум. Арадан 3 күн өттү. Үйгө иштен кеч келсем, аялым колума кат берди. Устаканага барат экенсиз. Дөңгөлөктөрүңүздү алмаштырууга, деди сүйүнүп. Таң калып калдым. Кандайча? Мен эч кандай устаканага барган эмесмин го, дедим ичимден. Катты ачып окудум. Аты жөнүм, жашаган жерим туура жазылган. Аялыма сыр билгизбедим. Бирок таң атканга чейин уктай албадым. Балким адашкандыр. Эртеси күнү эрте менен айтылган дарекке бардым. Колумдагы катты берип, ушул жерге келүүмдү жана дөңгөлөктөрдү алмаштырууну суранып кат жиберилген экен, дедим ошол жердеги иштеп жаткан балага. Колумдагы катты алып жатып, бала мага тигилип карады да ичкериге кирип кетти. Ичкериден 50 жашар чамасындагы киши кучак жайып көзүндө жаш менен мени карай басып келип кучактап алды. Көрсө ошол киши сен экенсиң да, дегенден башка сөз айтпайт эле. Ого бетер таң калдым. Эмне болуп жатат? Жатыгы менен түшүндүрүңүзчү. Эч нерсе түшүнгөн жокмун, дедим. Уста калтырак баскан колдору менен көздөрүнүн жашын артып мындай деди. Мына 3 күндөн бери түшүмө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кирип жатат. Мага мындай деди. Мына ушундай даректе аты жөнү ушундай кишинин унаасынын дөңгөлөктөрүн алмаштырып бер. Бирок акы сураба. Акысын мен төлөйм. Кыямат күнү сени шапаатыма алам, деди. Айтчы. Эмне анчалык кызмат кылдың эле, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сенин кыйынчылыгыңды жеңилдеткиси келип жатат. Кандай иш кылдың эле? Мен устанын суроосуна көзүмдөн чыккан жаштан демим жетпей энтигип жооп бере албадым. Көпкө чейин ыйладым. Бул окуядан алына турган сабактар өтө көп. Кайсы бир жакшы ишти аз көрбөгүн. Балким сен үчүн аз көрүнгөн жакшылык башка бирөө үчүн бүтүндөй бир дүйнө болор. Ошондуктан да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эгер кошунан койдун туяктарын белек кылса да, аны аз көрбөгүн деген мазмундагы хадисин бекеринен айткан эмес. Жака белиңди кара, тууган туушкандарыңды кыдыр,
Сен билбеген бир кыйынчылыкка туш болгондур. Колуңдан келген жардамыңды берип тур. Арзыбаган жакшылыгың үчүн балким Алла Таала сени бейиште пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен кошуна кылар. Алланын таразасы биздин таразага окшобойт. Жарым курма берип болсо да өзүңдү тозоктон куткар. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.